урматтуу туугандар, Рамазан айыңыздар менен куттуктайбыз. Ешиңиздер да жаңырып калыптыр, машалла. Алланын каалоосу туугандар, Алланын каалоосу менен келип атабыз. 1997 жылы Кошол районунун Кыздуран айылында бир садик мечит болуп ачылганда, анан урматтуу устазыбыз Асыракул Абдулла Дамла биринчи заммуфти болчу. Ошол кезде жаңы намаз окуган бала, анан Дамла барып Куран окуп баштаганда, биз эми жаңы намаз окуган Пайгамбардын өмүрлөрүн деле жакшы билбейбиз, Хасан Хусейндерди билбейбиз, бирок Дамланы ушу көрүп, периштени көргөндө сүйүнгөнбүз да. Дамла Куран окуса, машалла, аябай сүйүнгөнбүз. Дамла Куран окуса, аябай сүйүнгөнбүз да. Анан Кудайга шүгүр, ушул кишилер менен келип, иштешип, сабак алып, акыл насаатын алып, башка кылып, анан молдолор, багыштар ачык айтканда 20-30 жыл, 40 жыл муздак суга дараталы берип, оорукчан болуп калат экен да көбү. Дамла деле ооруп калып атат, мен деле ооруп калып атам кээде. Анан бирок Кудайга шүгүр, ошо Кудайдын эмеси менен келип калды. Дамланы мен кылсам, Дамла сен баян айтып бер, мен дуа кылайын деп ошентип чечтик. Анан кишилер бираз эме кылып берди. Анан Ислам университетине келип окуп калдык биз. Аягы бүт мугалим болуп, анан баягы жокчулук, тигиби билесиздер да. Анан бул Жомарт шакиртибизди биринчи курс болчу. Тиги бол анан Нурдин деген менин шакирт досубуз имам болчу бу жерде. Анан Нурдин биздин балдар кыйналып атат, окуун таштап кетип калбасын. Бизге деле туугандар 97-99% бүт келеген балдар келип окуйт. Байлардын балдары ал Америкада, Россияда окуйт, бизге келбейт да көбү. Анан ошо эмени Дамла көз кеңешип бияка жибергенбиз. Кудайга шүгүр тартып кетти. Азыр бизден дагы атактуу болуп, мына баарыңардын имамдар болуп атат. Буга да сүйүнүчтөбүз туугандар. Азыр муну иншалла анан баштайлы кечип болсун иншалла. Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу туугандар, кимдегим Рамазан айынын келатканына сүйүнсө дейт, Пайгамбар алейхисалам айтат. Чыгышына капа болсо, арадан бейишке кирет дейт. Мына Рамазандан Кудай буйруса эртең кармаса 3төн бири уже кеткен болот да туугандар. Эмки орозого аман эсен жетели, кийинки кадыр күндөргө аман эсен жетели туугандар. Өмүр тез эле өтүп кетет экен. Асылдарыбыз, кыйындарыбыз, залкарларыбыз, Шуак Дамла, Садиктин Дамла, Молдасабыр Дамла бардык өтүп кетти да. Эми ошол ачык айтканда 4-5 жыл аксакалыбыз калды. Мен аксакалдардын батасын алайын деп, эртең дагы ифтар уюштуруп атабыз. Булардан кийин келе ошол Шуак Дамлабыз кетип калды, Абшүкүр Дамлабыз калды, башка ушинтип асылдар азайып атат туугандар ачык айткандачы. Ошонун кадырын билип, мындай Жомарт айтат, кетип калбай, ушуну баалайлы да туугандар. Алла Таала Куранда айтат, астагфируллах, я ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyamu kama kutiba alal-ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey iman келтиргендер, силердин мурункуларга парз болгондой, орозодор силерге парз болду. Балким такыба болорсуңар, балким Кудайдан коркорсуңар, балким ушундай ак жолго түшүп кетерсиңер, балким оңолорсуңар. Ушул силерге сабак болор деп Алла Таала туруп бизден суранып атат да. Мен ушундай кылдым силерге деп. Мына туугандар, биз бардыгыбыз кабыл болуп кетсек, Алла Тааланын байлык бийлиги азайып кетпейт. Бардыгыбыз ошо бүт 7 миллиардтын бардыгы сажда кылып 24 саат ороза кармап алсак дагы Алла Тааланын байлык бийлиги көбөйүп кетпейт туугандар. Мына ошо бир аз убакыт 14 саат, 15 саат Алла Таала бизди тамактан, суудан, жыныстык байланыштан тыйып коюп атат. Мына ушул Алла Тааланын неаматтары, жакшылыктары, белектери, подаркалары туугандар. Шуну биз маңкурт болбой билишибиз керек да. Маңкурт болбой билишибиз керек туугандар. Маңкурт деген сөздүн маанисин биз түшүнбөйбүз. Маңкурт деген сөздүн мааниси жаман экен да туугандар. Арак иче берсең, миң келеси болуп, маңкурт болуп калат экенсиң да. Ошого маңкурт болбой, арак иче бербей, наша чеге бербей, кумар ойной бербей,
кичине бир адам болсок жакшы болот туугандар. Ошон үчүн şu azrak ömürde tez ötüp etken. Uzak sezilgen yaşlık tуугандар tez ötüp edet. Oşondo öyle ömür dagı tez ötüp edet. Oşondo öyle kıyamat gününde bu yer betindeki yaşoo толугу менен 100%га токтойт туугандар. Толугу менен 100%га токтойт. Allah Taala Kur'an'da aytat: Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk ve huve ala kulli şeyin kadir. Allazi halakal mauta vel hayata liyebluvakum eyyukum ahsanu amala ve huvel azizul gafur. Allah Taala Kur'an'da aytat ne deyt? Kolunda baylığı var, biyligi var, zatlığı deyt. Al deyt bardык nersiga күч жетет deyt. Ey adamlar, ошол зат силерди сынаш үчүн кайсы бириңер жакшы амал кылып келет, жакшы иш кылып келет, ал көбүрөөк сыйынып намаз окуп моюн сунуп келет. Onu ошол нерсени сынап көрүү үчүн дейт, өлүм менен жашоону жаратты дейт. Өлүм менен тирүүлүктү жаратты дейт. Бул жашоо сыноо. Allah Taala бул дүйнөдө эркек аял ар бир адамды сынайт. Bir dagы erkek, bir dagы аял Allah Taalaның сыноосунан кура албайт. Allah Taala бардыгыбызды сынайт. Байлык берип сынайт, бийлик берип сынайт, оору берип сынайт, кедей кылып сынайт, өңтүс берип сынайт. Allah Taala кээ бирине кыз берет, кээ бирине уул берет, кээ бирине кызды дагы берет, уулду дагы берет. Кээ бирине тилекке каршы кызды дагы бербейт, уулду дагы бербейт. Ушундай Кудай Тааlanын сыноосунда болобуз туугандар. Ким эгерде байып кетсе ойлобош керек, мен кыйындыгынан байып кеттим деп. Ким кедей болуп калса, мен локтугуман кедей болуп калдым дебеш керек. Кудайдын сыноосу туугандар. Сыноосу. Мен тентек болчумун, атаман болчумун. Менден тогоржуп, şu чиңкире өйүп жүргөн балдар азыр миллионер, миллиардер болуп жүрүшөт да. Ана күлүп калам, турмуш ушундай турбайбы? Мен динди тандадым, бул дүйнөнү тандады, тиги кырды тандады, мен Куранды тандадым деп мындай сүйүнүп калабыз да туугандар, салыштырмалуу. Анан мындай календар бердим го туугандар, биз берсеңиздер мага. Календар, китеп, бул эми рия эмес туугандар, рия эмес. Просто айтып коюш керек да, просто айтып коюш керек. Мен намазга жыгылганыма Кудай буйруса быйыл 16 августта 26 жыл толуп 27 жылга карайт да. Мына орозо 27 жылкы орозо. Анан былтыр баягы мурдагы карантинде жатып алып, ар нерсени ойлоносуң да. Бул эми рия эмес туугандар. Мен силерге бир сом карыз эмесмин, ала салак эмесмин. Мага не халал не жарко. Эми ортодо эчтеке жок да туугандар. Туурабы? Бирок туугандар билип коюш керек, рия эмес. Мен ушул 2 миллиондон ашык намаз китеп таратып да кыргыздарга 26 жылдын ичинде. 2 миллиондон ашык. Аллаху акбар. Өлгөнгө чейин Кудай буйруса 7 миллиард таратып өлөйүн. Балким 100 миллиард таратып жер бетиндеги бир дагы адамзат мага дин жетпей калды деп калды деп айта албай турганга ниет кылып атабыз да туугандар. Мен ислам университетте мугалиммин, катардагы мугалиммин, эл катары эле айлык алам. Бирок Кудай ушу жүрөгүмө коткон да, бирөөгө байлык берет экен, бирөөгө бийлик берет экен. Бирок мага ушу китеп менен илимди дават ачып койуп келе берет, түгөнбөйт да. Күндүр түндүр 24 саат намаз китеп, Куран китеп үйдө турат. Эч үзүлбөйт туугандар, эч үзүлбөйт. Ушу Кудай Таала ушундай ачып коет экен туугандар. Устаздар ошол мындан 22 жыл мурун, 20 жыл мурун, 24 жыл мурун ушундай Куран аят тафсирлеп берди, мен аябай сүйүндүм. Алла Таала туугандар, Куранда Талак деген сүрө бар. Ушул 2-3 аятында Алла Таала мынтип айтат: Астагфируллах. Ва ма яттакиллаха яжаллаху махража ярзуқу мин хайсу ла яхтасиб ва ма ятаваккал алаллах фа хува хасбу инналлаха балиг амрихи кад жаалаллаху ли кулли шайин кадра. Араб тилинде, араб тилин билгендер билет, женисте муштор род бар, бирок ман деген сөздө жок. Ал ким дегенди түшүндүрөт. Эркек аял өкөнөтөн кетет, өкөнөтөн тиешелүү. Алла Таала айтат: ким Алладан корксо дейт, намаз окуса, ораза кармаса, арак ичпесе, сойкулук кылбаса, аздыр көптүр кыйынчылыкка атын өйбөй, асын өйбөй, алкаш болуп кетпей, бомуш болуп кетпей, өзүн өзү өлтүрүүбөй же бирөөнү өлтүрүүбөй, бир аз сабыр кылып чыдаса, мусулман болсо, яжаллаху махража, Алла Таала адамга эки дүйнөнүн кайгысынан, ар кандай кыйынчылыктан, тупиктен, түрмөдөн, тосмодон, мен өлдүм, жашоом бүттү, өлүшүм керек деген жерден чыга турган жол кылып берет дейт. Allah Taala adamga özü oylabagан, күтпөгөн, жүрөгү сезбеген жактан рызкы берет, рызкы тартуулайт дейт. Ким Аллага таянса, ким Аллага сүйөнсө, Аллага ишенсе, албетте Алла Таала ошол адамга жетиштүү болот дейт.
Albatta Allah Taala özü kaaлаган нерсеге толукма толук жетүүчү, кылуучу, аны эч ким тоза албайт дейт. Чындыгында Allah Taala бардык нерсени өлчөп ченеп койгон дейт туугандар. Өлбөй турган, өчпөй турган, колуна бир нерсе келбей калбай турган, каалаганын аткара турган, ага эч ким каршы албай турган, башталышы жок, аягы жок. Allah Taala ушундай вада берип атат да туугандар. Мындай ваданы падыша да бере албайт, пайгамбар да бере албайт, периште да бере албайт, олия машаяк да бере албайт, эч ким бере албайт. Өлбөй турган, өчпөй турган, колунан бир нерсе келбей калбай турган, каалаганын аткара турган, ага эч ким каршы албай турган зат Allah Taala ушинтип вада берип атат туугандар. Бул Куран аят туугандар. Аят бул ишемек адам кафыр болот. Хадистерде ага заиф хадис анан сахих хадис анан тигиндей хадис анан мындай хадис деп бөлүнөт. Хадиске ишенбей койсоң кафыр болбойсуң, күнөөкөр болсоң да кафыр болбойсуң. Алымдардын сөзүнө ишенбей койсоң да кафыр болбойсуң. Бул аят бул ишенбек адам кафыр болот туугандар. Мына ушундай Аллахыбыз бар биздин туугандар. Мына ушундай Аллахыбыз бар. Башталышы жок, аягы жок, өлбөй турган, өчпөй турган, колунан бир нерсе келбей калбай турган, каалаганын аткара турган, ага эч ким каршы албай турган зат ушундай вада берип атат туугандар. Ошондо мен шунчалык сүйүндүм туугандар. Şu Allah Teala 7 kavatasından 7 kavat жерди. Meni atım istebez, bирок мындай туугандар, достор эстеге деп коюшат. Эстеге сага мен бердим 7 каватасынан 7 кават жерди. Падырт эттим сага дегендей эле сүйүндүм да туугандар. Ушуну менен жашап келем мен, ушуну менен жашап келем. Түшүнүп атасыздарбы? Анан кийин мына туугандар мактаныш эмес. Мына Жомарт сен дагы сага аманат. Кыргызстанда 3,5 миң мешит бар экен туугандар. 1,5 миң намазкана бар экен. Бирок бомждарды эң главный биздин намазкана кабыл алат экен. Анан да биз турап 4 намазкана кабыл алат экен. 2 мешит 2 намазкана. 5 эле кабыл алат экен да Кыргызстанда. Башкасы көчүгүнө уун жолу тээп, алкаш, бомж, сасык эме жердин деп коюлган экен. Биз мына Кудайга шүгүр туугандар 113-чү бомж 2 сааттан өлүп деген адамды даватка жибердик. 50 40 күнгө жибердик. 50 дагы 4 айга жибердик. Жана башкалар 3 күндө адашып да калдык уже. Мындай орто эсеп менен 113 адам кетти да. Мында эли 10 качып кетсе дагы 103, 113 өлүп деген адам мусулман болуп калып атат туугандар. Периште оле болуп кетип атышат. Мына валлахи мына мешитте турам туугандар. Калбайсам мен кыргызча айтканда үйүмө жетпей калайын. Жок, чек адам. Эме бала чакалы болуп, эки адам үйлөрдү салып, жиптерди минип, мен өзүм машинам бар, кээде ушул каладан көбүнчө жүрөм эл менен болоюн деп. Алар машиналарды алмаштырып азыр көмөтүп ушундай байып жыгат жашап атышат да туугандар. Мечит ыйык, бирок Кааба андан да ыйык. Мусулман кот бомж болсун, Каабадан да ыйык туугандар. Пайгамбарыбыз Кааба, ey Кааба, сен кандай ыйыксың, кандай бийиксиң. Бирок бир мусулмандын каны, бир мусулмандын айыры, бир мусулмандын кадыры сенден да ыйык деген Каабаны. Каабаны эч ким барып түкүрө албайт, же аны сөгө албайт, же анындай лакарат кыла албайт. Мусулман ал кот бомж болсун, ал Каабадан да ыйык туугандар, ал мусулман. Кичине эле бир эме кылып койсок, Кудайга шүгүр, азыр кошуналарыбыз эметип, бирөө чач бекер алып берет, бирөө атырсамын бекер берет. Баниябыз бар, бирөө элиттик бания, бирөө жөнөкөй бания. Биринчи жөнөкөйгө киргизип, анан тияга киргизебиз. Шейхулла деген досум бар, эстегедей сендей меркез кылып койсуң го бу жерди. Низамудин Пакистанда дагы бу чаштараш бекер эмес, атырсамын бекер эмес, кийим кече бекер эмес. Сен буякты меркез кылып койсуң го деп Дават бөлүм башчысы Шейх Билал Сайбиев досум ушинтип айтат. Мен айттым, Низамудин Оматы бияка ооп атат. Биз анын ашабыз жакында дедим. Ошон үчүн туугандар, пайгамбарыбыздан кийин ошол илим имам Бухари, имам Муслим, имам Тирмизи, Ибн Мажа, Абу Дауд, Нисай, Ситтаны жазган 6 алым болгон Курандан кийинки эң күчтүү китептер. Бүт бардыгы Орто Азиядан болгон, биз аталарыбыз жазган. Кээ бир айтат, ошол имам Бухарилер кыргыз болгон деп айтышат да. Ошон үчүн туугандар, аккан арыктан суу агат дейт. Буга биз мындай гарантиялашыбыз керек, орусча айтканда. Сыймыктанышыбыз керек. Алар Индия, Пакистан жазган эмес, түрк туугандар жазган эмес, арабтар өздөрү жазган эмес. Биздин ата бабаларыбыз Орто Азия адамдары жазган туугандар.
Koraytan kadamlar. Allahu Ekber deş gerek. Allahu Ekber. Allahu Ekber deş gerek. Allahu Ekber. Orta Aziyan adamları yazgan. Ana hem jakşı söz jarımınız da balki moldalar men ömrüm götürüp koyup atşabı. Je şunda öyle Kuday жүрөгүнө салып атабы. 20, 30, 100 адам айтты эстегедей. Бул деген оңой эмес. 113, 115 бул адам кылып коет деген бул деген бул керемет. Bunu анча адам кыла албайт. Бул деген керемет. 2 миллиону китеп таратып коюш бул дагы керемет. Бишкек шаарынын 80% такылдатып намаз окула деп коюш бул дагы керемет. Бул жөн эмес. Bir vakit gelirse ömrün жетпейби билбейм. Бирок сен урукту кумуңан Кудай буйруса иншалла дүйнө жүзүн башкарган, адилеттүүлүк менен дүйнө жүзүн башкарган адамдар чыгат деп адамдар мени сүйүндүрүп атат да. Анан мен тамашалап Сулайман Султан окшош кылсам, Сулайман Султан кандай күчтүү болот дейт анан мен ошондой болсун деп баягы сүйүнүп каласың да, жакшы сөз, жакшы да туугандар. Ошон үчүн туугандар, айламайымдар, силерди жакшы көрөм. Алла үчүн жакшы көрөм. Allah Teala'nı жақшы көрөм, пайгамбарды да жақшы көрөм, силерди да жақшы көрөм. Бир жолу теги Токтогулдан келатып, бир тайкелерим болуп келатып, анан мен Алла Теаланы аябай сагындым десем, кое тур, аны сагынсаң аны жолугуш үчүн өлүш керек. Сен керексиң, өлбөй кое турчу дейт да. Анан туугандар, ушу Алла Теаланы сүйөлү, намаз окуйлу туугандар, иншалла. Эч убакка бекем бололу. Taşta üybeyli, kebirler taşta üyüp atat da, anam Şiviyada iştegender, Makşurka aydaganlar, başkalar, Gege'de taşta üybegenden göre yok degende barında sünnet okugula, vitr okugula, anam kalganlar bu vakit gemen bolsu, par sünnetli koşu okuş gerek. Öte şaşılış bolsak Gege'de yok degende taşta üybegenden göre parzda okugulaşı dep, ağımlar uşunday zırgırıp atşatta tuğanlar. Anam meçitke var okuş parz emes tuğanlar, şart emes, var okugan jakşı. Kanikulda bolsоң, boş bolsоң, bargaның жакшы. Болбосо ак үйдөбү, көк үйдөбү, үйүңдөбү, чүйүңдөбү, кой кайтарган жердеби, машина оңдогон жердеби окуй бер. Автор, солидор, бензин, керосин, нефти, газ булар нажас эмес туугандар, нажас эмес. Ошо намаз окуса болот. Нажас улуу заара, кичи заара, ирим, кан, ушулар нажас. Башкасы нажас эмес туугандар. Arak bul özü içseng mast kılar, cindi kılar. Bırak ançanı şaşırap getse, uçup kedet, anda juyun de bu ara ol boy. Juusam juyup koy, bırak jumasam okuyversen uçup kedet da tuğanlar. Din jengil. Akırından ayal bala çakanı jengilleri de göndürüp emetiş gerek. Namaz jana joluk emer, şol ekile jerde parz bolot tuğanlar, 10 jerde emes, ekile jerde. Birincisi namazda, ikincisi көчөгө чыкканда, дордойсунга киргенде, шошнекер аралашканда. Үйдө каалаганда кийинсе уруксат, жеңелерди, карындаштардын, кыздардын каалаганда кийинсе уруксат. Ама жаңы үйлөнгөн жигиттер болсо, келинчектерге чыгышпайын жакшы бийлегенди билсе, 3-4 жыл көңүлүңүз көтөрүп бийлеп берсе, ага деле уруксат. Дин оор эмес туугандар. Дин жеңил да, дин жеңил. Аны оор анан анысы бакышып көмөтүп жүндөп анан таштап, андай эмес туугандар. Биз адамбыз. Биз темир эмеспиз. Биз таш эмеспиз. Biz adamız. Şonun için biz ahir zamanda çağırtarız tuğanlar. Şonday kılalım inşallah. Anam buna Ramazan ayında inşallah zeket degen mesele var tuğanlar. Baylar eğer de oşol hazır 280.500 so'mga kimdin oşonçoluk tavar bulup oturgan bolsa oşondan zeket çıkarış gerek. Eğer de 25.000 so'mduk tavarın bolsa 12.500 so'm 40'tan 1,2% zeket çıkarış gerek. Milyon doların bolsa, milyon so'ming bolsa, 25.000 dolar, 25.000 so'm zeket çıkarış gerek tuğanlar. Zeket çıkarsan, Kuday Taala bayrağınızı koyup beret. Şunday 40'tan biri 2,5%. Kim bolduğunu sorasanızlar aytıp berişet. Koydu kıdır onu öyle tuğanlar. 40'tan 121 koyga çeyin biriyle koy berilet. 40'ta 1, 80'ge 123 emez. 40'tan 121'ge çeyin biriyle koy zeket berilet. Koy eşkinlik bir değil. 121'den 201'ge çeyin 2'ye verilir. 201'den 400'ge çeyin 3'e verilir. 400'ge 400, 400'ge 4, 500'ge 5, 600'ge 6, 700'ge 7, şimdi öyle gider. Bana öyle. Şimdi diyor mu? 40'tan 121'ge çeyin kaç eken? 1. 121'den 201'ge çeyin 2. 201'den 400'ge çeyin 3. 400'ge 4, 500'ge 5, 600'ge 6, 700'ge 7, 800'ge 8, 1000'ge 10, 2000'ge 20. Şimdi öyle gider. Bana öyle.
Уйдуку 30 үйга чейин берилбейт. 30 үйга 1 торпок 1 жашар, 40 үйга 2 жашар 1 торпок, 40-60га чейин да берилбейт. 60 үйга 1 жашар 2 торпок, 70 үйга 2 жашар 1 торпок, 1 жашар 1 торпок, 80 үйга 2 жашар 2 торпок жанын акчасы, 90 үйга 1 жашар 3 торпок, 100 үйга 1 жашар 2 торпок, 1 жашар 1 торпок, 2 жашар 2 торпок жанын акчасы ушундай эле. Жылкылардан минилген аттарга берилбейт. 10 жылкың болсо, экөөнү мисага эмет бербейсиң, калганын баалап туруп 700 миң болсо 40тан бери, миллион сом болсо 40тан бери 25 миң сом зекет бересиң, болду. Анан туугандар, үшүр деген нерсе бар. Үшүр деген нерсе бар. Бизде бүт ошол могул жаңбыр менен сугарылат, ошого 10 килограммга 1 килограмм. 10 тонна буудай алсаң, 10 тонна буудай алсаң, 1 тонна буудай жанын акчасын кедей кембагалдарга бериш керек. Муну байың да берет, кедейиң да бериш керек. 1 тонна помидор алсаң, 100 килограмм акчасын же картон менен бериш керек. Кээ бир айтышы мүмкүн, молдаке мен аренда алам да, мен кандай кылам деши мүмкүн. Мисалы 10 гектар аренда жер алып иштетсең, анан сен 100 тонна картошка алдың. Ошону тиги сатып, анан аренданын акчасын биринчи бересиң, аренданыкын бересиң. 110 тонна картошка алдым деп коелучу. Ошо арендага мисалы 10 тоннанын акчасы кетсе, биякта 100 тонна калат да. Ошо 100 тоннанын акчасын же 10дон бирин үшүр кылып бересиң туугандар. Ушундай. Арендага жер бергендер бол, алар кантет десе, алар мисалы мен Жомартка 2 гектар жер берсем 200 миң сомго же 20 миң сомго. Ошонун 10дон бирин мен акчасын кедейлерге берем. Ошундай кылыш керек туугандар. Себеби жетим жесирлер бар, кедей кембагалдар бар, инвалидтер бар, башкалар бар. Жашаш керек да алар. Ошон үчүн Кудай Таала ушундай кылып койгон. Ошон үчүн урматтуу туугандар, айланайындар, акчаң болсо танкасың, акчаң болбосо манкасың, акча барын кечет деп акчаны Кудайга теңеп жүрө бербей, Кудайды тааныш керек. Акчанын орду шарият 13-орунда турат. Биринчи ыйман турат, Кудай турат. Андан кийин ден соолук, андан кийин ак жоолук, андан кийин бала чака, андан кийин афият, андан кийин илим, билим, маданият, башка. Ошентип акчанын орду 13-орунда турат туугандар, 13-орунда турат. Мына Дамыла өзү айтты, бул Дамыла Олия. Бул киши ошо бир жолу айтты, эстегеле деп мустаздар отурабыз чай ичип. Эми Кудай дейт, өзү дейт, байлык, бийликти берсе дейт, жакшы дейт, мейли дейт, туура пайдалансаң. Ана үлү ошо акчаны Кудайга теңеп, акчаң болсо танкасың, акчаң болбосо манкасың, акчаларың чечет, акча дей берсең, Кудай Таала акчаны да байлык, бийликти берип туруп, сахар, махар, опухел, да эмне баларды кошо берип коет, эпилепсияны үлгө дарылап жүрө бересиң дейт да. Ошондой экен туугандар. Ана Алла Таала Ар-Рахман, бооркер, мээримдүү, Ар-Рахим, Гаффар, Каххар туугандар. Анан Зункиком, Аллахтар эсептешет. Каххар, Аллахтар өч алат. Мен эми туугандар чейрек кылып 26-27 жылдыр оңой жыл эмес. Балким Дамылада, балким дуасында кошуп кетер. Көп адамдарды көрдүм, Кудай урганда жаман урат экен да. Урганда качагымды чыгарып, колубутун сындырып, инвалид кылып тагырап коет экен да. Ошого жетпей намаз окуган жакшы экен туугандар. Ошого жетпей кыргыз копалайсам кечирип болсор көттү кызгын бай болот дейт го. Ушу туура айтылган сөз экен да. Шу туура айтылган сөз экен туугандар. Шу жашоодон кайнап чыккан сөз да, бекер айтылган эмес экен да. Ошон үчүн туугандар, ушу кысып жүрсөк бай болобуз иншалла. Түшүнүңөрбү? Байлык деселе биз ушу ураган же кыргыздар кедейбизби билбейм, ушу өлү ушинтип эле эметип, Кудай улук, Кудай жакшы десең, көп айтат, молдеке байлык жакшы экен дейт. Бир айтып коюш жок дегенде, Аллаху акбар! Алла улук, байлык Алла чечет деп айтып коюш десең, ошондой молдеке бирок байлык жакшы экен дейт. Акмак, бир жолу суранып айтып коючу, Алла Таала байлыгын чечет, Алла Таала кедейди бай кылат, байды кедей кылат, адамды түрмөгө түшүрөт, кайра чыгарат, адамды падыша кылып коет, кайра түрмөгө түшүрүп коет. Алла бардыгын чечет деп койчу, бир суранам десең, ошондой болмолдеке бирок байлык жакшы экен дейт. Бул жаман туугандар. Эме хадисте келет да, ликулиматтын фитна, пайгамбар айтат, ар бир үммөттүн фитнасы бар дейт да, сыноосу бар дейт. Фитна уммати ма, менин үммөтүмдүн сыноосу бул байлык дейт да. Жаман экен да. Мурду кыйшык болсо да, оозу кыйшык болсо да, байлык бул сүйлөсүн деп байлык. Өзү динде айтат, эң жакшы кесип
табип, враччылык дейт, мугалимчилик дейт. Азыр врачтарды деле пандемия деле бааламасак, атакында ачкалар, анан акча алат деп аларды деле жаман көрүшөт. Аларды деле жаман көрүшөт. Авторитет эмес да. Мугалимдерди деле биз мугалимбиз да, мугалимди билесиңби? Преподаватель деген сөз падышалардын балдарын садикке ташыйт деген сөз деп биз деле мындай сыйлабайт да. Анан бай болсо эле ушу көздү канап эле ушинтип бул сыноо туугандар. Түшүнүңөрбү? Эми бул ислам байлыкка четке карпайт туугандар, бирок Кудайга теңебеш керек да. Кудайга теңебеш керек. Танка болуп кетпейсиң, ошо акчаң болуп туруп, манка болуп, сахар болуп, опухоль, туберкулез болуп, пожизненный кесилип, кор болосуң да. Ошон үчүн туугандар, айдан-айымдар, силерден көп сураныч, ушуна сөзүмдү бүтүрөйүн. Көп сүйлөсөк да болбойт эми. Эң жакшы ошол зикир, Кудайды эстешибиз керек. Бир сахаба айтыптыр да, Алла жүрөк ачкан киши болуптур да кийин. Мен дептир билем дептир да. Аллах Таала мени эстеп атканын да билем, эстебей турганын да билем деп ушундай дерзко сүйлөптүр да. Анан башка сахабалар сен эмне Кудайдын алдынан келдиң, эмне сүйлөйсүң деп кичине наяз кылыптыр да. Анан айтыптыр, силерди Куран окуган жок белеңер. Аллах Таала Курандын Бакара сүрөсүндө Аллах Таала өзү айтып атпайбы? Фалкуруни азкурукум вашкурули ва такфурун. Силер мени эстесеңер, мен силерди эстеймин. Силер мени эстесеңер, мен силерди эстеймин. Мен Алланы эстеп атам, Алла да мени эстеп атат. Силер мага шүгүр кылгыла, мага каршы чыкпагыла деп атат. Лаин шакартум лазиданнакум. Эгер силер мага шүгүр кылсаңар, мен жакшылыктарымды дүйнө ахиретте көбөйтүп берем дейт. Ana şuur kılaydı, akşam olsa bankasın, akşam olsa bankasın, akşamların çeşitliğindeki akşam devirsen, o şoğurdu berip durup, baklarının büyük vardı, narkoman, soğuku, kumar poz, bandit, maşakor, bütçünde kılıp girip soğuk koyup, ana ömürüm öğütöründen amondaki tuğramen sizdeki tuğraken buna büt mankılık olup kaldı, harmanlayıp örüp alıvatça. Anday bolboy, jakşı bolsun ha inşallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Velillahil hamd. Maşallah. Allahu Ekber.